эми Марлен Аскеевди күтөбүз. Амантур Исмаилов бул балбанды менимче жакшы тааныйсыздар. Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, 2018-жылы Жакарта Палембанг шаарларында өткөн Азия оюндарынын күмүш байге ээси, жаштар арасында, кадеттер арасында Азия чемпионаттарында олжолуу кайткан балбан. Бүгүнкү күндө 23 жашта Амантур эл аралык даражадагы спорт чебери. Ал эми анын атаандашы мына экраныңыздарда турган Марлен Асикеев республикалык спорттук колледжден былтыркы жылкы Кыргыз Республикасынын чемпиону жана ошондой эле жаштар кадеттер арасында Азия чемпионаттарында ийгилик жараткан балбан. Геттанда күрөш 67 килограмм салмак чембирдиги финал. Азыр дагы бир өтө кызыктуу эрүүл орналарынан такыр күмөнүм жок. Бул эки балбан чындыгында бири-бирине толук дал келишет. Күчтүү делинген атаандаштарды утуп чыгышты. Экөө тең чоң бир аралыктан өтүштү десек болот. Финалга чейин жеткенге чейин чоң жолду басып өттү. Эми азыр финалда кандай болоорун көрөлү. Марлен Аскеев бирок чындыгында өтө ишенимдүү күрөштөрдү көрсөткөндүгүн белгилеп коюшубуз керек. Амантурдун сеткасы башка жакта болду, бирок ошого карабастан Марлен Аскеевдин атаандаштары кыйла күчтүүрөөк болгондой таасир калтырды. Эми бул менин жеке пикирим. Бирок бул пикир менен кошулбасаңыздар дагы болот. Себеби чындыгында факт жок бул жерде. Азыр биринчи эскертүү Амантур Исмаиловго көрсөтүлүшү мүмкүн. Себеби Амантур Исмаилов бир аз жайыраак болду. Биринчи пассив Амантур Исмаиловго, жана Марлен Аскеев азыр партер алат. Эреже боюнча калыс сурайт, партерби же туруу абалында күрөшөсүң. Балбан тандап алыш керек. Бул жерде Марлен Аскеев партерди тандап алды. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, дароо партер берилет деп. Жок. Бирок дээрлик 99% партерди алат. Азыр Марлен Аскеев кандайдыр бир ыкманы жасаганга жол таппай жаткан маалы акыркы бир мүмкүнчүлүк. Азыр ушул мүмкүнчүлүктү колдоно албаса бутка тургузат балбандарды. Ортодогу башкы калыс. Жана жок, 2 упай тескерисинче Амантур Исмаиловго берилет. 2 упай эмес, 1 упай. Амантур Исмаилов ушинтип азыр атаандашынын накат кылуу аракетинен бошонуп чыкты дагы, натыйжада качып кеткендигин көрдүк. Амантур Исмаилов буту менен коргонуп жаткандыгын айтууда. Жана натыйжада Амантур Исмаиловго 2 упай берилет. Марлен Аскеевге эскертүү. Жана партер абалында күрөш уланат. Себеби чындыгында бутун коюп кайдымкидей коргонгондугун көрдүк Марлендин. Бул эми күрөш эрежесине ылайык нерсе. Калыс оюндан чыгарган жок. Грек-рим күрөшү бут аралашпайт бул жакта. Бут эми бутка турууга жардам берет. Кандайдыр бир чабуулдарга жардам берет, бирок атаандашына тийбеши керек. Ошол учурда атаандашынын колу атаандашынын бутуна тийбеши керек. Кайрадан эле Марлен Аскеев ошондой эле кадамга барды окшойт. Жок, бул жолу Амантур Исмаилов дагы калыска өзүнүн нааразычылыгын билдирген, бирок бул жолу ортодогу калыс Амантур Исмаиловдун чечими менен макул болгон жок. Биринчи бөлүк азыр акырындап соңуна жакындап бара жаткан маалы. 2018-жылкы Индонезиянын Жакарта шаарында 20 секунда убакыт калды. Марлен Аскеевдин чабуулдук аракети, бирок ушул жерден Амантур Исмаилов кандайдыр бир мүмкүнчүлүккө ээ болгондой, жана Амантур Исмаилов 2 упайга ээ болуп отурат. Чабуулду улантууга мүмкүнчүлүк жок болчу, себеби калыс ышкырыгын жаңырткан. Эмнегедир Амантур чабуулду уланткандыгын көрдүк. 5-1 Марлен Аскеев азырынча өзүн бир аз жоготууда эмнегедир. Амантур Исмаилов чындыгында абдан тажрыйбалуу балбан. Былтыр чындыгында билбейм, Амантур Кыргызстан чемпионатында өтө начар күрөштү. Халмурат Ибрагимовго жеңилген, эсиңиздерде болсо. Амантур Исмаилов чейрек финалда жеңилгенде дагы менин эсимде боюнча бир
1 минуттун ичинде эле жеңилип калган болчу. А быйыл Амантур кадимкидей бутка туруп, кадимкидей өзүнүн мурунку калыбына келип, чемпионатка фаворит иретинде катышууда. Амантур өзү абдан мындай тартипти бекем сактаган бала, тартипти бекем койгон спортчу катары айтылып келет. Эми спорт таануучулардын ушул Амантур жакындан тааныгандардын айтымында Марлен деле менимче ошондой эле жакшы бир сапаттарга ээ болуш керек. Амантур жөнүндө укканымды айтуудамын. Азыр эми экинчи бөлүк 4 упай айырмасында Амантур Исмаилов азырынча алдыда келүүдө, бирок экинчи бөлүк баарын чечип коюшу мүмкүн. 5-1 4 упай айырмасында Амантур Исмаилов алдыда. Амантур Исмаилов негизинен Жалал Абад облусунан болот. Бирок жаш кезинен дал ушул Бишкек шаарында машыгып, даярданып, күндө спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын атынан мелдештерге катышып келүүдө. Жана Марлен Аскеевке азыр бир аз активдүү күрөшүүгө тапшырма берилүүдө калыс тарабынан. Себеби биринчи бөлүктө тескерисинче ата-андаш алган болчу. Ошондуктан Марлен азыр Марленге көк тиркочон балбанга пассив. Жана бир упай Амантур Исмаиловка 6-1 партер. Ошондой эле белек катары азыр Амантур Исмаиловка берилүүдө. Амантурга 3 упай жетиштүү күрөштү мөөнөтүнөн мурда жыйынтыктап коюуга. Бул абалда эми 3 упай кандай учурда? 3 упай 2 нокат. Же болбосо бир жолу көтөрүп тулку боюнан ашыра чапса дагы мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетсе болот. Амантур Исмаилов. Амантур бирок чындыгында быйыл укмуштуудай чоң даярдыкта, мыкты даярдыкта келгендигин көрүүдөбүз. Жана анын партер аткаруу тагыраагына катыкмасын жасоо аракети оңунан чыккан жок. Бул күрөштүн бүтөрүнө али 2 мүнөттө убакыт бар. Марлен Аскеев али менимче эч нерсе жогот элек, эгерде алдыга барса таап алса болот. Ал эми Амантур Исмаилов ал жете турган өзүнө керектүү бир упайды алды. Эми ал упайды коргоп калса да болот. Коргоостон тескерисинче эң мыкты коргонуу бул чабуул демекчи, алдыга барып, чабуулдан дагы упайды алып, балким мөөнөтүнөн мурда бүтүрүп койгонго да али анын мүмкүнчүлүгү жок эмес. Азыр кадимкидей Марлен Аскеев өзүнүн активдүүлүгүн көрө баштады. Бул учурда Амантур кайрадан экинчи пассивди алып калышы дагы толук ыктымал. Жакшы, Марлен Аскеев азыр 2 упай алууга жакын барды, андан кийин 1 упай. Жок, 2 упай берилүүдө. Эскертүү иретинде берилиптир, көрсө. Билем сыртына чыкканы үчүн эмес. Амантур Исмаилов эскертүү иретинде 2 упай Марлен Аскеевке берилген экен. Чындыгында өтө көп коргонуп туруп алды Амантур. Дагы эскертип алышы мүмкүн Амантур Исмаилов. Себеби ортодогу калыс пассивди кызыл тиркочон балбанга берүүдө. Жана азыр 4-чү упай Марлен Аскеев алды. Ушул жерден эми Марлен Аскеев да азыр эсеп сандарын өзгөртүп кетүү мүмкүнчүлүгү чоң. Бирок бул пассивде, урматтуу мекендештер, 1 упай берилбейт Марлен Аскеевке. Бирок партер берилет. Негизинен упай бердиби, бербей калды, мен жакшы байкабай калдым. Бирок таблодо жок, демек берилген эмес. Азыр Марлен Аскеев атаандашын көтөрүп кетти жана 4 упайлык ыкма. Өтө жакшы. Өтө жакшы. Марлен Аскеев күрөштүн бүтөрүнө 40 секундадай убакыт калган мезгилде азыр алдыга чыгууда. Дагы 40 секундадай күрөш бар. Эң кызыгы ушул 40 секунда акыркы. Байкай туралы, азыр эч ким өз ордунда жөн олтура турган учур эмес. Өтө бир толкундамчу абал. 30 секунда калды. Амантур Исмаилов бул абалда кандай ыкма жасай алат? Амантурдун белге кирүү аракети. Кайрадан Амантур азыр активдүү иштеп жаткандыгын көрүүдөбүз. Бирок Марлен Аскеев коргонууга өткөндөй.
15 секунда уақыт. Қандайдыр бір тобокел қадам азыр Амантурду сақтап қалышы дағы мүмкін, байқай туралы. 5 секунда. Жоқ, бұл жолы Марлен Асикеев Қырғыз Республикасының 2021 жылдағы чемпион аталды. Азамат Марлен, мынакей ерке күчтүү балбан. Шундай күрөшчү шарт. Марлен Асикеев экинчи рет катарынан Кыргыз Республикасынын чемпиону аталууда. Азамат экөөбүз тең, биздин балбан экөөбүз тең. Кыргыз балбандары Амантур Исмаилов мына атаандашына өзүнүн сый урматын ар качан көрсөтүп келет.